Дубайда климат боюнча дүйнөлүк саммит башталды. Ага дүйнөнүн 140тан ашык өлкөсүнүн лидери катышууда. Катарында биздин президент дагы бар. Садыр Жапаров климат боюнча дүйнөлүк саммиттин ачылышына катышуу үчүн Expo City Дубай көргөзмө борборуна келди. Дубайдагы саммитке 70 миңден ашык адам барган. Алар мамлекет башчылардан тарта жеке сектордун өкүлдөрү, окумуштуулар, серепчилер жана башкалар. Биринчи жолу 140тан ашык лидердин катышуусу дүйнөнүн климат маселесине тынчсыздануусунан кабар берет. Кыргызстан өзүнүн салымын кандай кошот, кандай кошо алат, сырттан кандай жардам болсо, кандай мүмкүнчүлүктөргө жетебиз, ошонун баарын азыр ушул жерде талкуулап атабыз. Биякта эң маанилүү бул албетте климаттык каражат болуп атат. Себеби ушул эл аралык коом өзүнө койгон максатка жетиш үчүн чоң каражаттар керек болуп атат. Дубайдагы климаттык саммит 12 декабрга чейин уланат. Кыргызстандагы абанын табынын жогорулашынан улам мөңгүлөрдүн азайышын жон териси менен сезүүдө. Мындан 13 миң жыл мурун алардын аянты 60 миң чарчы чакырымды түзсө, 2013-2016 жылдары 6684 чарчы чакырымга чейин кыскарганын окумуштуулар белгилейт. Ушул мөңгүлөрдүн көлөмү кескен азайып кетти да. Булар баягы көлөмү саны боюнча көбөйүп кетти, майда бөлүкчөгө бөлүнүп, бирок көлөмү боюнча алардын площадь оледенения деп коет, ошолор боюнча азайып кетти да. Негизинен кыскарып кетти. Себеби деген бул нерсеге көп факторлор тийип атат. Кетиргесин бул чаңдар көтөрүлүп, ошол чаңдар эменин үстүнө отуруп, ледниктердин үстүнө отуруп, бул аралдын кургап кетишине да байланышы бар. Дүйнөнүн 3-чү уюлунун бир бөлүгү болгон Тянь-Шань жана Памир тоолорундагы мөңгүлөрдүн азайышы аймактагы жашоодо маанилүү дарыяларга терс таасирин тийгизгенин Садыр Жапаров белгиледи. Президент Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциясынын тараптарынын 28-чи конференциясынын жогорку деңгээлдеги сегментинде сөз сүйлөдү. Эксперттердин баамында Кыргызстанда да бүтүндөй борбордук Азиядагыдай эле планетанын орточо көрсөткүчүнөн дагы температуранын кескин жогорулашы байкалды. Бул экономиканын негизги тармактарына, биринчи кезекте энергетика жана айыл чарбасына дагы терс таасирин тийгизди. Түз жана кыйыр жоготуулардын зыяны жыл сайын көбөйүүдө. Ошондуктан биз эл аралык коомчулукту тоо экосистемасынын климаттык жана экологиялык көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган тоолуу өлкөлөрдүн аракеттерин колдоого чакырабыз. Садыр Жапаров климаттын өзгөрүшү адамдардын ден соолугунун начарлашына жана табигый кырсыктардын көбөйүшүнө алып келгенин белгиледи. Климаттын өзгөрүшүнө багытталган мындай ири иш-чаралардын натыйжасы сөзсүз болушу керектигин белгиледи. Саммитте көйгөйлөр гана белгиленбестен кечиктирбей ишке ашырыла турган чечимдер да кабыл алынат деп терең ишенемин. Биздин жолугушууларыбыздан кийин эч бир нерсе өзгөрүүсүз калып, иш адаттагыдай болуп калышына жол бербешибиз керек. Бул биздин келечек муундардын жашоосуна пайдасын тийгизиш үчүн биз колубуздан келгендин бардыгын жасашыбыз керек. Өлкөдө климаттын өзгөрүүсүнө карата бир топ иш-чаралар аткарылууда. Мисалы, токой аянттарын көбөйтүү боюнча жашыл мурас өнөктүгү башталып, 2022 жылы 8 миллиондон ашык көчөт отургузулган. Бул жаатта өнөктөштөр дагы колдоо көрсөтүүдө. Маселен, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы климатка байланыштуу комплекстүү иш алып барууда. UNDP has a very comprehensive way of Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы климаттын өзгөрүүсүнө карата комплекстүү иш алып барууда. Биз айыл чарба жана ирригация, саламаттыкты сактоо, өзгөчө кырдаалдар жана 4-чү био ар түрдүүлүк боюнча иш алып баруудабыз. Улуттук программаларга колдоо көрсөтөбүз. Фергана өрөөнүндө, анын ичинен Баткен облусунун элинин климаттык өзгөрүү шартында экономикалык туруктуулугун жана стабилдүүлүгүн сактоого багытталган программа иштелүүдө. Чүйдө болсо өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте программаны ишке ашырабыз. Кыргызстан 2050 жылга чейин көмүртек нейтралдуулугуна жетүү максатын койгон. Кайра жаралуучу энергия булактары биринчи кезекте гидроэнергетика көмүртексиз саясаттын локомотиви болот. 2030 жылга карата адаттагыдай иш сценарийи боюнча газдарды чыгаруулардын деңгээлин 16%, ал эми эл аралык колдоо болсо 44%га кыскартууну пландап жатабыз. 2050 жылга карата жашыл өнүгүү платформасында биздин өлкө
көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү пландаштыруудабыз. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Кыргызстан энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга ниеттенүүдөбүз. Биз азыр жалпы потенциалыбыздын 13%-ын гана колдонуп жатабыз. Кыргызстан энергетикалык дараметин ишке ашыруу үчүн эл аралык өнөктөштөрдүн каржылоосуна үмүт артаарын президент белгиледи. Садыр Жапаров инвесторлорду жашыл долбоорлорго инвестиция салууга чакырды. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.